Тамганы, сандарды эми гана үйрөнүп жаткан бул жеткинчектер үчүн толук кандуу тамактануу өтө маанилүү. Анткени аң сезими калыптанып келе жаткан балдар витаминдүү азыктарды жегени өздөштүрүүсүнө оң таасир тийгизет. Учурда азык-түлүккө улгон баалардын кымбаттоосу бакчада көйгөй жаратып, ата-энелер тарабынан берилген акча тамак ашка жетпей жатат. Ата-энелер балдарын бакчага берер кезде эң биринчи кандай тамак аш ичишине кызыгат. Себеби балдар күндүзү кечке бул жерде болушат. Балдар дени сак өсүүсү үчүн күн сайын жашына жараша калорияны алышы керек. Азыр ата-энелер балдарынын тамагына төлөп жаткан акчасы аз болуп жатат. Ошондуктан ата-энелер менен бир нече жолу чогулуштарды өткөрүп, бааларды көтөрүү сунушун киргиздик. Көпчүлүгү эле макул болуп жатышат. Мировой пандемии подорожало абсолютно все. Ош шаарындагы номер 61 Ак Каркыра бала бакчасында 467 бала тарбияланат. Мында тамак ашка айына ар бир бала үчүн 500 сомдон чогултулат. Бакчанын ашпозчусу кымбатчылык убакта 3 маал ысык тамакка бул акча жетпей турганын айтат. Эт менен нан жергиликтүү бийлик тарабынан бөлүнгөндүктөн эптеп эбин таап жатканын айтышат. Бул сумма азыркы кымбатчылык учурунда балдардын тамак ашына жетпей калды. Себеби азыр азык-түлүктүн баасы аспан чапчып кетти. Ага карабай колдон келишинче калориялуу толук кандуу тамак даярдап берүүгө аракет кылып жатабыз. Бир аз төлөмдүн баасын көтөрсө жакшы болмок. Буга чейин шаардагы бала бакчанын жетекчилери тарабынан тамак ашка төлөнүүчү акчаны көтөрүү сунушу берилип, бирок колдоо тапкан эмес. Бирок азыр ата-энелердин басымдуусу бул сунушту колдоп жатат. Сунуштар болуп атты. Мына былтыр дагы сунуш берилген Гараного. Ар бир бала бакча өзүнүн бала бакчаларында чогулуш өткөрүп, ар бир ата-эне менен сүйлөшүп, макулдугун алып, көп эле макул. Эми 90%. Эми арабызда деле бар ата-энелер жанагы 500 сом деле аларга көптүк көрүнөт. Себеби 2-3 баласы барат бала бакчаларга. Аларга деле кыйын. Ошого мен ойлоймун, биз ушу кат жалдасак деле азырынча ал чечиле элек. Бир эмес 2-3 жолу Гараного берилген, Гарано жергиликтүү бийликтерге берилген. Бирок азырынча ал вопрос чечиле элек. Ош шаарында бала бакчага барган ар бир баланын ата-энеси балдардын тамак ашы үчүн 500 сомдон төлөп келишет. Бул сумма акыркы жолу 2008-жылы 300 сомдон 500 сомго көтөрүлгөн. Акыркы убакта азык-түлүктүн көтөрүлгөнүнө байланыштуу ата-энелер жана бала бакчанын жетекчилери бул сумманы дагы 300 сомго көтөрүү сунушун шаардык кеңешке беришкен. Азырынча шаардык кеңеш бул маселени карай элек.